Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык жылуулук электр борборундагы өзгөчө кырдаалдын келип чыгуу себептерин изилдөө боюнча мамлекеттик комиссия түзүлөт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ыкчам штабтын жыйынында билдирди. Комиссияны министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев жетектейт. Учурда 100дөн ашык куруучу жана 600гө жакын жергиликтүү жарандык коргонуу кызматтарынан келгендер Борбор калаадагы ЖЭПтин бузулган жерлерин калыбына келтирүүгө киришти. Мындан тышкары өзгөчө кырдаалды алдын алуу себептери жарыяланды. Атап айтканда, бул окуяга бир нече факторлор кошулганы белгиленди. 5 адамды жабыркаткан жылуулук борборундагы жарылуу айрым саясатчылардын табасын кандырды көрүнөт. Оор күндөрдө бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарган кыргызстандыктардын ынтымагына бүлүк салып, учурдан пайдаланып кетүүнү көздөп жаткандары да жок эмес. Азыркы абалда айттырбай келген кырсыктан саясат жасоо эмес, болбой калды дегенде кызыл тилди тыйып, кымындай болсо да бийлик башындагылардын аракетин колдоп турганыбыз жөндүү болоор. Эмнеге авария болду, себептери кандай, бардык суроолордун жообу жакында тийиштүү органдар тарабынан ачыкталат. Кечээ башкы көзөмөл органы жылуулук электр борборундагы жарылуу боюнча кылмыш ишин козгоду. ЖЭПтеги бүгүнкү абал, анда аткарылып жаткан иштерди жеринен кесиптешим Гүлдана Момунова айтып берсин. 2 февралга караган түнү таңкы саат 3-4 чамасында Бишкектеги жылуулук электр борборунда катуу жарылуу болду. Жеринде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 2 көчүрмөн эсеби иш алып барып, жарылуудан чыккан өрттү толук өчүрүштү. Деген менен кырсыктын кесепетинен ЖЭПтеги 5 кызматкер жабыркап, алардын 3-өсү ооруканага жаткырылды. Реанимация бөлүмүнө жаткызылган 2 ордун бирөөсүнүн денеси 90%га күйгөн, экинчисиники 80%га күйгөн, акыбалдары оор. Анан биякта жана бизде ожог верхних дыхательных путей дейт, дем алуу жолдорунда дагы күйгөн деген кооптонуу бар. Бөлүмгө жаткызылган оорулуунун колдору күйгөн, бети күйгөн, анын 10% денеси күйгөн. ЖЭПтен чыккан авариянын себеби эмнеде экендиги башында баарына бүдөмүк болду. Тийиштүү жетекчиликтер ошол эле күнү маалымат жыйынын өткөрүп, кырсыкка 2 себеп техникалык мүчүлүштүк же атайын жардыруу болду деген күмөн бар экенин ачыкташты. По поручению Камчыбек Кыдыршаевича. Атайын жардыруу уюштурулган деген күмөн бар. Камчыбек Кыдыршаевичтин тапшырмасы менен диверсия болгон деген божомолу каралып жатат. Анткени түнкү саат 3:00 чамасында ЖЭП аймагында жарылуу катталып, бир нече жолу катуу үн чыккан. Ошондой эле техникалык мүчүлүштүк болушу дагы мүмкүн. Учурда атайын кызматтын өкүлдөрү жеринде иликтөө иштерин алып барып жатышат. Анын жыйынтыгында толук маалымат бере алабыз. Катталган авариядан улам шаардагы 9 кичи районго жылуулук берүү токтотулган. Албетте бул жагдай кыштын күнүндө оор экени айтпасак деле белгилүү. Мындан улам кырдаалды жөнгө салуу үчүн Алматыда иш сапары менен жүргөн Акылбек Жапаров, Ташкентте жүргөн энергетика министри Таалайбек Ибраев Кыргызстанга учуп келди. Өкмөт башчысы ЖЭПтеги кырсыкка байланыштуу түзүлгөн ыкчам топ менен жыйын өткөрүп, жагдайды көзөмөлүнө алды. Ал ортодо президент Садыр Жапаров жылуулук электр борборундагы авариялык кырдаалды жөнгө салуу иштеринин жүрүшү менен жеринен таанышты. Өлкө башчысы тез арада үйлөрдү жана социалдык объектилерди жылуулук менен камсыздоону калыбына келтирүү боюнча чараларды көрүүнү, ошондой эле ЖЭПтин иши толук калыбына келтирилгенге чейин ыкчам маалымат берип турууну тапшырды. Күнчүгүс жагындагы сендвич панелдердин баары түшүп, эме болуп турган азыр биз убактылуу болсо дагы жылуулукту кармап туралы деп атабыз. Себеби трубалар тоңуп калбаш үчүн. Кешелүүлөр гана калгыла, специалисттер, МЧС, мэрия калсын, анан Минэнергетика, адистер калгыла, калганына мишайтып кеткиле. Калкты жылуулук менен камсыздоо негизги талаптардын бири болуп, учурда ЖЭПте кошумча 4 от казан ишке киргизилген. Жалпы 6 от казан жана 3 труба генератор. Ошондой эле бардык насостук станциялар иштеп жатат. Мындан тышкары Бишкек жылуулук энерго коммуналдык ишканасына караштуу бардык отканалар штаттык режимде иш жүргүзүп, жалпысынан 72 откана шаардын түндүк батыш жана түштүк батыш бөлүктөрүн тейлөөдө. Мындан улам жылуулук берүүдө мүчүлүштүк жок экендиги жана ысык суу берүү
берүүдө айрым райондордо убактылуу чектөөлөр гана болоору маалымдалды. Ал ортодо 6 февралга чейин Бишкектеги бардык мектептер жана бала бакчалар онлайн форматка өттү. Берилип аткан жылуулуктун давлениясын сактоо максатында биз деген өзүнүн калыбына келгенге чейин биз мына онлайнга өткөрдүк. Бүгүнкү күндө мектептердин дагы мына жылуулугун да сактоо, анан давленияны дагы башка менчик үйлөргө дагы жеткирүү максатында биз ушундай иш-чараларды көргөнбүз. ЖЭПти калыбына келтирүү иштери да колго алынды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жана жергиликтүү жарандык коргонуу кызматтарынан жалпы 557 кызматкер, 35 техника тартылды. Ал эми мамлекеттик курулуш агенттиги тарабынан 20 курулуш компаниядан 10го чукул атайын техника, 120 куруучу иш алып барууда. Основной блоктун 3кө бөлүнгөн жери бар. Ошол 3кө бөлүнгөн жердин 2 бөлүгүн биз жаап беребиз. Буга бир жумадан 10 күнгө чейин убакыт кетет. Ал эми 3-чү блоктуку бул биз азыр сейсмологдор менен да келип карашыбыз керекпиз. Аны дагы восстановление кылыш үчүн где-то бир айдын убактысы керек. Кыршанын башына жылытуу пункттарын, ошол эле убакта тамак аш берүү пункттарын жана башка электричество керекпи, эмне керекпи, бүт керектүү шамандардын баарын жеткирип, куткаруучулар карап турбастан бул жерде бардык курулуш материалдарын чыгаруу боюнча, тазалоо боюнча, ордунан жылдыруу боюнча ушундай тиешелүү иш-чаралары тынымсыз күнү-түнү экисмендин режиминде, өзгөчө кырдаалдар режиминде иш алып барууда. Ал эми катталган авариядан жабыркаган 2 кызматкер Туркиядагы адистештирилген клиникага которулмай болду. Бейтаптардын айыгып кетүүсү үчүн мамлекет тарабынан жардам берилерин президент Жапаров белгилеп, чет өлкөдөн күчтүү адистерди чакыруу тапшырмасын берди. Анын жыйынтыгында Туркиядан 2 реаниматолог дарыгери Кыргызстанга учуп келип, жарандардын абалы менен таанышты. Жарылуунун келип чыгуу себептерин аныктоо боюнча атайын мамлекеттик комиссия да түзүлдү. Мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирилгенине байланыштуу башкы прокуратура кылмыш ишин козгоду. Тергөөнү Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жүргүзмөй болду. ЖЭПтеги аварияга байланыштуу коңушу жана чет өлкөлөрдө Кыргызстанга боордоштук колдоосун көрсөтүүдө. Президент Шавкат Мирзиёевдин тапшырмасы менен Өзбекстан Ошко суюлтулган газ толтурулган баллондорду жөнөттү. Ал эми Түркмөнстан гуманитардык жардам иретинде Кыргызстанга суюлтулган газ берүүгө даяр экенин маалымдады. Ал ортодо кырсыктын келип чыгуу себептерин аныктоого көмөктөшүү үчүн өлкөгө Россиядан адистер келмей болду. Белгилей кетсек, 2018 жылдын 26 январында да дал ушул ЖЭПте авария орун алган болчу. Анын кесепетинен Бишкек бир нече күн жарыксыз, жылуулуксуз калган эле. Ошол учурдагы бийлик тушундагылар 386 миллион долларлык насыя алган болчу. Атайын ишкананы оңдоо үчүн анын бир нече бөлүгү кымырылып кеткени дагы ачыкка чыккан. Бул үчүн атайын кылмыш иши козголуп, бир нече атка минерлер дагы жоопко тартылган эле. Эми Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу буга чейинки саясий жагдайларга да азын оолак токтолсок. 2018 жылдагы авариядан кийин ошол кездеги бийлик тушундагылар насыя алып, ЖЭПти жаңылоо үчүн 600 долларлык аттиштерди сатып алгандыгы, реконструкцияга асман чапчыган бааларды сарптагандыгы коомчулуктун нааразычылыгын күчөткөн эле. Бүгүнкү күндөгү кырдаал дал ошол кездеги модернизациянын сапатын эске салып, бул боюнча президент Жапаров да үн катты. Авария эски бөлүгүндө болду. Кептин баары ушул жерде жатат. 386 миллион долларга чала була бирдеме кылбастан эски ЖЭПти ийне жибине чейин оңдоп койсо болмок. Же кошуна өлкөдөгүдөй 300 миллион долларга жаңы ЖЭП куруп коюш керек эле. Азыр эми ЖЭПти толугу менен модернизациялоого тапшырма бердим. Албетте чоң сумманы талап кылат. Айла жок, каражат булактарын издеп табабыз да эми. 1961 жылы ишке берилген ЖЭПке байланыштуу ар кандай күмөндүү жагдайлар бар экенин, анын баарын иликтөө керек деген серепчи Жеңиш Качкеев белгилөөдө. Айрым тараптар мыйыгынан күлүп табасы канып олтурганын, бул жөн гана кырсык эмес, балким ЖЭПтин ичинде чоң мафия бар экендигин божомол келтирүүдө. Бул жерде көмүр эмес, отходдор келип атат. Отходду келип атат. Отходду бул жерде коррупция, мафия көп жылдан бери, Васильевден бери келаткан, анын баласы, анын кишилери менен ошондон бери келаткан мафия бул. Ошон үчүн бул жерде мындай кызыктар кишилер көп. Анын баарын следствие чече алат.
следствие чечиш үчүн мен Кудай буйруп мына интервьюдан кийин эгер угуп Камчыбек Кыдыршаевич кабыл алса, мен специалисттер менен бүт факты менен доказать этип бере алабыз да биз. Диверсия бар бу жерде. Диверсия атайын умышленно көп жылдан бери акырындан келип туруп, аягы мынакей ушу жарылууга алып келди да. Айтор жээптин жарылуусуна байланыштуу дагы кандай жагдайлар аныкталат? Бул жөн гана техникалык мүчүлүштүкпү же диверсия алдыда ыкчам маалымат берилмекчи. Гүлдана Мумунова, Майрамбек Абдибелал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.